Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Urmatlı musulman bir tuğanım, sizler menen biz kıyamat gününde dozok otunan kutkarucu Sirot köprüsünde dozok otuna duşar kılbastan bizdi saktap ötkörүүчү amallar turalуу сүйлөшүп жатабыз. Мына ошондон бүгүн 23 амалга жетип келдик. Бул айтқу рақаба, кул азат кылуу. Ана Абу Хурайра радıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala. Abu Hurayra Allah ondan razı bolsun aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men ataqa raqabatan muslimatan." Kim bir musulman adamды кулдуктан боштондукка чыгара турган болсо, ataqallahu bi kulli udwin minhu udwan minan nar. Allah Taala anın her bir müçösünü, munun her bir müçösün dozok otundan azat kılat. Demek hormatlı musulman bir tuğanım, kul azat kılуунун fazileti mına ушундай экен, пенде өзүн dozok otundan azat kılганга барабар экен. Эми бүгүнкү күндө кул азат кылуу деген жок, кулдар жок, кантип кул азат кыла алабыз деген маселе келип жетет. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда дагы бул кул азат кылыштык өтө бир улуу амал болгон. Кулдар өтө кымбат турган. Колду сатып алып, аны азаттыкка чыгарыштык. Же бир адамдын кулу боло турган болсо, мына ушуну азаттыкка чыгарыштык өтө улуу амал болгон. Муну пайгамбарыбыздын доорунда кедейлердин колунан келбей турган амал болгон. Мына ошол учурда байлар гана аткарышкан. Бирок шарияттын генендиги, Аллахтан рахмат менен, фазилети менен кээ бирки амалдар бар. Мына ушул кул азат кылуунун ордуна жүрөт. Барким бир кул азат кылууга пенденин кудурети жетпей турган болсо, шарият көргөзгөн кээ бирки амалдарды аткара турган болсо, кээ бирлери 100 кул азат кылууга тете болот. Кээ бирлери 10 кул азат кылгандыкка, кээ бирлери 1 кул азат кылгандыкка барабар боло турган амалдар бар. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күндө кул азат кылууга ажиз болуп калган болсок, кул азат кылыштык колубуздан келбей калган болсо, же кул азат кылуу деген нерсе жоголуп кеткен болсо, мунун ордуна мына ушул шарият көргөзгөн амалдарды жасай турган болсок, кул азат кылуунун сообу берилет. Мунун сообу кандай экен? Дозоктон азат болуу экен. Ким кул азат кыла турган болсо, дозоктон өзүнүн нафсын азат кылганга барабар экен. Демек, урматтуу мусулман бир туганым, келиңиз шарият көргөзгөн мына ошол кул азат кылуунун ордуна жүрө турган амалдардын кээ бирлерин айтып өтөлү. Жакшылап, тыңдап, колдон келсе бул амалдарды жазып алып, аткарганы аракет кылайлы. Аллах Таала мына ушул кылган амалдарыбызды кабыл кылып, ихласыбызды Аллах Таала кабыл кылып, эртең кыямат күнүндө биздин дагы нафсыбызды дозоктон азат кылып кое турган болсо, бул биз үчүн өтө чоң жеңиш болуп эсептелинет. Урматтуу мусулман бир туганым. Мына ошол амалдардан биринчи амал ат-тавафу хавлал ка'батил мушаррафа. Кабаны таваф кылыштык. Бул дагы кул азат кылууга барабар болгон амал болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна масхухума кафаратун лил хатая" дейт. Кабанын 4 бурчу бар, ошонун 2 бурчун Хажар асвад турган, кара таш турган бурч менен жана Ямани бурчу бар. Мына ошол бурчту кол менен сылаштык, бул күнөөгө кафарат болот дейт. "Мен тафа би хазал байти усбу'ан фахсаху кана кa'itq raqabatin." Алем Кабаны 7 ирет таваф кылыштык, 7 ирет толук таваф кылыштык, бул кул азат кылууга барабар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Жана айтат: "Ла ядау кадаман ва ла ярфа ухра." Ким таваф кылчатып бир кадамын кое турган болсо, жана экинчи кадамын көтөрө турган болсо, илля хатталлаху анху хатиятан. Аллах Таала ал пенденин күнөөсүн кечирет дейт. Бир күнөөсүн кечирет, ва катабалаху биха хасанатан, ага бир жакшылык жазып коет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, урматтуу мусулман бир туганым, Кабаны таваф кылыштык, бул күнөөлөргө кафарат болот экен. Жана Кабаны толук таваф кылыштык, бул кул азат кылууга барабар экен. Мына ошондуктан биз качан ошол улук жерлерге барып кала турган болсок, убакытыбызды текке кетирбей, ар жактарга саякат кылбай, ар жактарга ойнобостон, убакыт текке кетирип, башка бир нерсени алек болбостон барган кезде көпкө таваф кыла турган болсок, бизге мына ушундай улуу сооптор жазылат экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туганым, мына ушундай шарафаттуу жерлерге барган аракет кылайлы. Ал жерге барган кезде убакытыбызды текке кетирбей, ушундай ибадаттарга бөлөлү.
көп нәфилдерді оқыйлы, көп зикр қылайлы, көп тауаптарды қылып алайлы. Өзгөчө алымдарыбыз айтат, мына башка жерден барган адамдар дейт, Кабанын сыртынан барган адамдар, ошол Кабага барган кезде алар үчүн эң жакшы ибадат бул Кабаны таваф кылып алыштык дейт. Ал эми башка ибадаттарды башка жерде кылышыңыз мүмкүн. А бирок ошол жерге барганда эң улуу ибадат биз үчүн бул Кабаны көп таваф кылыштык. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, ошол жака барып кала турган болсок, биз убактыбызды текке кетирип башка эле жерлерге барып саякат кылбастан Кабаны көп таваф кылып, мына ушул ибадатты аткарып калалы. Андан кийинкиси ракатай таваф ва саи байна сафа вал марва дейт. Таваф кылып бүткөндөн кийин 2 рекат намаз окулат. Мына ушул дагы кул азат кылганга барабар дейт. Жана Софа менен Марванын ортосунда чуркаштык. Сафа менен Марва деген тоо бар. Муну экөөнүн ортосунда умра амалын кылган кезде, же алжылык амалын кылган кезде ортосунда чуркалат. Мына ушулар дагы кул азат кылууга барабар дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна ракатака бa'da тавафи ka'itq raqabatin min bani Ismail." Албетте таваф кылып бүткөндөн кийин 2 рекат намаз окуштугуң бул Бани Исмаилдин урпагынан кул азат кылгандыкка барабар дейт. Amma tavafuka bi Safa wal Marwa ka'itq 70 raqabatan. Ал эми Софа менен Марва тоонун ортосунда чуркаштыгың бул 70 кулду азат кылганга барабар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз көп умра кылып турушубуз керек экен. Жана таваф кылгандан кийин 2 рекат намаз окуй турган болсок, мында дагы биз кул азат кылды дегендин соогуна жетет экенбиз. Албетте кул азат кылыштык бул өтө кымбат нерсе. Бүгүнкү күндөн салыштыра турган болсок, бир адамды азаттыкка чыгарыштык бул өтө бир кымбат турат. Биздин күчү жетпеши мүмкүн. Бирок мына ушул амалдарды кыла турган болсок, биз кул азат кылган соопторго жетет экенбиз. Андан кийин 3-чү амал ал-жихаду фи сабилиллахи азза ва жалла. Аллах жолунда жихад кылыштык, бул да кул азат кылууга барабар дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен рама адуван би сахмин фи сабилиллахи фа балага адува фа асаба ау ахтаа я'дилу рaqabatan." Ким Аллах жолуна жихадка чыгып, жаа ата турган болсо дейт, мына ошол жаасынын жебеси душманга барып тиеби же тийбейби дейт. Ар бир аткан жебесине бирден кул азат кылды деген соо жазылып турат дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах жолунда күрөшүштүк. Бул илим алып болобу же ибадатта болобу, кылган ар бир мээнет кул азат кылууга барабар болуп эсептелинет экен. Андан кийинки 4-чү амал бул башка бир мусулман бир тууганга карыз берип туруштук. Же адашып калган адамды туура жолго баштап коюштук. Же көзү азиз адамга туура жол көргөзүп коюштук. Бул дагы кул азат кылууга барабар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен манаха минхатан варaqin ав минхата лабанин ав вахда zuqaqa fa huwa ka'itqi nasmatin" дейт. Кимде ким бирөөгө карыз берип тура турган болсо, же өзүнүн төөсүн же уюн берип тура турган болсо, мынаны сабып ичип сүтүнөн пайдаланып тур деп. Же болбосо адашкан адам туура жолго баштап кое турган болсо, же көзү азиз адамга туура жол көргөзүп кое турган болсо, бул кул азат кылууга барабар амал деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, башка бир мусулмандын муктаждыгын өтөп коюштук, бул дагы кул азат кылууга барабар болгон амал экен. Андан кийинкиси багымдат менен шам намазынан кийин 10 ирет төмөндөгү тасбихти айтыштык. Бул да кул азат кылууга барабар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кала хина юсбих", ким эртемен таң аттырганда айта турган болсо дейт: "Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамду юхи ва юмит ва хува ала кулли шайин кадир" 10 марратин. 10 рет айта турган болсо, "Катабаллаху лаху би кулли вахидатин калаха 10 хасанатин". Аллах Таала ар бир айткан тасбихине 10дон сооп жазат. Жана 10 күнөөсүн өчүрөт, жана 10 даражасын көтөрөт, жана ал 10 кул азат кылганга барабар деп айтат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, ким эрте менен мына ушуну айта турган болсо, багымдат намазынан кийин айта турган болсо, ал 10 кул азат кылганга барабар соопко ээ болот экен. Ва кунна лаху маслахатан мин аввали нахарин ла ахирихи ва лам я'мал йawma idin amalan yakhurunna. Жана ошондой эле эрте менен баштап кечке чейин аны үчүн бул курал болот дейт. Аны жиндерден, шайтандан сактап тура турган дейт. Жана ошол күнү андан дагы жакшыраак амал кыла албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Жана ошондой эле дагы кеч кирген кезде айта турган болсо, мына ошону таң атканга чейин
ал мына ушундай өзүнө коргоо алат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Андан кийинки мына ушул эле тасбихти эртең менен 100 ирет айтыштык. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен кала ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир" деп эртең менен 100 ирет айта турган болсо, ал 10 кул азат кылганга барабар дейт. Жана ага 100 жакшылык жазылат, жана 100 күнөөсү өчүрүлөт. Жана кеске чейин ал шайтандан корголот дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эртең менен мына ушуну 100 жолу айтыштык, жана кечинде 100 жолу айтып жүрүштүк. Бул ал адамга 10 кулду азат кылганга барабар болот экен. Жана ага 100 жакшылык жазылат экен, 100 күнөөсү өчүрүлөт экен, жана шайтандан корголот экен. Ар кандай көрө албастардын көзүнөн, жин шайтандардын зыянынан Аллах Таала бул адамды коргоп коет. Мына ошондуктан ушуну айтып жүрө турган болсок, биз ар кандай жин ооруларынан жана башка шайтандын зыяндарынан алыс болобуз. Андан кийинки 7-чи амал бул 100 ирет такбир айтыштык, 100 ирет тасбих айтыштык, 100 ирет тахмид айтыштык. Бул дагы Аллах жолунда кул азат кылганга барабар болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Умму Хани радияллаху анха келип айтат: "Я Расулаллах, даллини аля амалин, фа инни кад кабрту ва даифту ва баданту." "Я Расулаллах, мага бир амал үйрөтчү. Мен картайып калдым" дейт. "Денем оорулашып калды. Амалдар жасаган күчүм жетпей калды. Мага бир жеңил амал үйрөтчү. Ошо менен улуу амалдардын соогуна жетейин" деп пайгамбарыбызга Умму Хани деген энебиз келип сураганда, пайгамбарыбыз айтат: "Каббирилла мията марратин." 100 ирет Аллаху акбар деп айт. "Вахмадиллаха мията марратин." 100 ирет Алхамдулилла деп айт. "Васаббихиллаха мията марратин." Жана 100 ирет Субханаллах деп айткының сен үчүн Аллах жолунда токулган, Аллах жолунда жүгөндөлгөн 100 атты садака кылгандан жакшыраак дейт. Жана Аллах жолунда 100 төөнү садака кылгандан, жана 100 кулду азат кылгандан дагы жакшыраак сооп болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мына ушундай көрсөтөт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, 100 ирет Алхамдулилла деп айтуу, анын артынан 100 ирет Субханаллах деп айтуу, 100 ирет Аллаху акбар деп айтыштык. Бул Аллах жолунда 100 атты садака кылгандан, 100 төөнү садака кылгандан, Аллах жолунда 100 кулду азат кылганга барабар болгон соо экен. Балким андан жакшыраак соо экен. Ошондон, урматтуу мусулман бир тууганым, бул тилге жеңил болгон тасбихтер. Биз мындан дагы гафилетте калбастан, муну жеңил санабастан, буга жалкоолук кылбастан айтып жүрө турган болсок, мына ушундай улуу соопторго жетишет экенбиз. Мына ушул менен, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды кыскача жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга айтылган хадистерге амал кылууга таафик берген болсун, баарыбызга туура жол көргөзгөн болсун. Аллах Таала кыямат күндө бизди дозок отунан азат кылган болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум.